Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарды менин кезектеги видеомдо көрүп турганымдан аябай кубанычтамын. Бүгүнкү видеодо биз балдарды мектепке жайгаштыруу боюнча, ошондой эле ОМС боюнча сүйлөшөбүз. Жана албетте өткөнкү жумада биздин спикерибиз Мирлан Маматалиев Москвага иш сапары менен болуп, дал ушул эки суроо боюнча сөз козгоп, такылдатып, ошол жерде айтып берип, өз ушундай талаптарды койду. Биз баарыбыз кубанып турабыз албетте. Жана баардыгыбыздын үмүтүбүз бар, ушул тестирлөө маселеси боюнча бери дегенде жок дегенде бир 5 класска чейин балдардын тестированиесин аты менен кылып коет деген үмүттөбүз албетте. Бирок ошол эле учурда биз Россиянын миграциялык саясаты тууралуу жакшы билебиз алардын аракеттерин. Жана Владимир Владимировичтин кол койгон концепциясы боюнча 2030 жылга чейин миграциялык саясат аябай оор болушу дагы бул дайын. Мен бул тууралуу мурунку видеолорумда айтып келгенмин баарыңыздарга. Ошол менен бирге ушул эки тема боюнча мен кантип балдарды мектепке жайгаштырабыз, мына ушул инструкциясын азыр экранда сайтта көргөзүп берем. Жөн эле Яндекске жазган болсок, Яндекс бизге баарындай пошагово жазып берди. Алардын эместери азыр аркада фондо көргөзүлөт. Жана ошондой эле ОМС боюнча дагы бир эки кызыктуу маалымат Яндекстен чыгып калды. Аны дагы мен силерге көрсөтүп берем. Ошондуктан бул видеого сөзсүз түрдө лайк басалы жана менин каналыма подписалса болобуз. Менин максатым биздин подписчиктердин санын күн сайын ашыруу, көбөйтүү. Себеби баардык мекендештер так, туура жана мындай маалыматтарды биздин каналдан алып турса деймин. Чу дегенде эле мен Мирлан Маматалиевдин сөзүнүн жанагы саясий жактарын айтып кетсем да, туура биздин тарыхта биринчи жолу биздин спикерибиз Мирлан Маматалиев ушундай чоң масштабтуу мындай жагдайда, масштабтуу учурда, масштабтуу деңгээлде десем адашпайм, ушундай маселени көтөрүп чыкты. Демек биз ушунча жылдан бери какшап келген маселелер биздин бийликке жетти жана биздин бийлик буга реакция кылды. Биз ал үчүн Мирлан Маматалиевке ыраазычылык айтып коюшубуз керек, рахмат айтып коюшубуз керек. Эми бул маселелер ишке ашабы, ашпай, оң жагынан чечилеби, чечилбейби экинчи маселе. Бирок ошондой деңгээлде маселенин көтөрүлгөнү бул биздин мигранттар үчүн албетте жакшы көрүнүш. Анан саясат албетте тышкы саясат, ички саясат бул Россияныкы өзүнчө чечилет. Ар бир мекендештерге мен дагы бир жолу айтып кетейин. Мурда Садыр Жапаров барган, ал учурда да көп маселелер көтөрүлгөн, ушинтип чечилип калат экен тияк бияк. Ошондо да мен видео чыгарганмын, азыр дагы видео чыгарып айтам. Жана ушул видеодо дагы бир жолу айтып кетем, урматтуу мекендештер, что сыртка чыкканыңыздарда биринчи кезекте ар бир өзүбүзгө ишенишибиз керек. Биринчи кезекте тилди билишибиз керек. Экинчи орунда мыйзамдарды билишибиз керек жана мыйзамдарды сактаганга аракет кылышыбыз керек. Кудайга шүгүр, мен өзүм ушул YouTube каналдарымда 2 жылдан бери айтып келатам. Ушул видеодогу маалыматтарды алсаңыздар эле болот. Жана ошондой эле биздин Telegram каналда суроо жооп кылып, ал жерде мекендештер бири-бирине жардам берүү үчүн аянтча уюштурдум 2 жылдан бери. Жана ал жерде суроо жооп кылып, ал жерде маалымат алсаңыздар болот. И WhatsApp группаларыбыз бар биздин. Жакында ИМОдан группа ачтым. Ал жакта да мекендештер бири-бирине жардам берип башташты. Демек, биздин эң бир маселебиз чече турган нерсе бул бири-бирибизге көмөктөшүп, мыйзамдарды билүү жана аларды бузбоого аракет кылуу. Анан миграциялык саясатты кандай жүргүзүү бул ар бир мамлекеттин ички иши. Демек, бул Путиндин өзүнүн иши Россияда, Жапаровдун биздин Кыргызстанда кандай миграциялык саясат жүргүзүү дагы биздин Жапаровдун өзүнүн иши. Ага биздин президент барып указ бере албайт, же аяктан президенти келип бизге указ бере албайт, же биздин мекендештер туруп алып указ бер, тиякты сүйлөш, буну чеч, тестирөөнү аты менен кыл, же патент аты менен кыл, же Сахарованын аты менен кыл деген суроолор, булар орунсуз, урматтуу мекендештер. Биз акыры ушул нерселердин баарын түшүнүп жетишибиз керек. Эгер кимдир бирөө вышестоящийлер мен миграциялык маселелерди чечип жүрөм, аны мигранттардын проблемасын чечип жүрөм деп айтып жүре турган болсо, аларга ишенбеңиздер. Жана ошондой эле кээ бир блогерлер чыгып алып, кокой биздин президент келип кетти, Путин менен жолугушту, сүйлөштү, спикер сүйлөштү, эми маселе чечилет, эми жыргап кетебиз дегендерге дагы мен ишенбөөгө чакырам, урматтуу мекендештер. Мен коркпой эле түз эле айта алам бул маселелерди. Себеби мен эркин блогермин. Менин тематикам эркин. Мен эч кимге көз каранды эмесмин. Посольствосунда эле баш ийбейм.
эч кандай коомуна, уюмуна, партиясына, башкасына мүкүнчү эмесмин, диаспорасы менен деле ишим жок. Мен өзүмчө ушундай аянтча ачтым. Менин өзүмдүн максаттарым бар. Эң башкы максат, урматтуу мекендаштар, сиздердин консультация алуу маселеси боюнча силерге жеткиликтүү условияларды түзүп берүү, урматтуу мекендаштар. Мына ушул спикердин сөзү боюнча айтып кеттим. Баардыгыңыздарда эми, конечно, баягы үмүт пайда болот. Менде да үмүт пайда болду. Маселенин оң жагына чечилиш чечилбеши спикердин сөзү боюнча азыр мен 50-50 деп айта алам. А мурун 90 он болчу да. 90% ошол биздин президент бара сүйлөбөйбү, башка бирөө сүйлөйбү, ушул убакка чейин ушундай мындай этапта болчу да, ушундай мамиледе болчу. Азыр болсо Мирзан Маматалиев ушундай маселени койду. Володин дагы ушул маселе боюнча тапшырма берди. Демек, мен 50-50 деп айта алам, бул маселелер чечилип калышы оң жагына толук мүмкүн. Бирок бери дегенде бизге жеңилдиктер болушу дагы мүмкүн, урматтуу мекендаштар. Ошол пикирлериңиздерди Мирлан Маматалиевдин сапары боюнча комментарийге жазыңыздар. Мен жөнүндө жазбаңыздар, менин сөзүм туралы жазбаңыздар. Мен маалыматты гана чыгарам бул жерге. Мирлан Маматалиевдин иш сапары боюнча жазыңыздар. Мирлан Маматалиевдин айткан сөздөрү туурабы, туура эмеспи? Ошол боюнча дагы өз пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер, урматтуу мекендаштар. Келгиле, эми мен аркамдагы фонду жагайын дагы. Дайды Яндекстен жөнөкөй жол менен эле сиздерге мен эки маалыматты, эки ушул тема боюнча маалымат топодум. Силер дагы Яндексте кириңиздер дагы. Мына ушинтип эле жазсаңыздар болот да, мына көрүп турасыздар да. Мен ушинтип жаздым: правила приема детей граждан из Кыргызстана в школу России. Школы России десем болмок, эми бир аз чатка кетип калды, туура эмес ката. Ошентсе дагы мааниси түшүнүктүү. Силер дагы ушинтип ушул эле сөздү кааласаңыздар, скриншот кылып алып, башка кылып Яндекске жазсаңыздар, силерге азыркы балдарды мектепке тапшыруу боюнча эрежеси Яндекс могу аркылуу эле аккуратно кылып чыгарып берип коет да. С 1 апреля 2025 года в России действует порядок приема детей иностранных граждан, включая граждан Кыргызстана, в школу. Он утвержден приказом Минпросвещения России дейт. Все ясно, да? Көрдүңүздөр, тестированный аркылуу кабыл алабыз деп атат. И бул жерде прием осуществляется только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка дейт. Ушул тест боюнча да биздин спикер айтты, аябай оор экен деп. Молодец дейм, ушундай сөздөр айтылганычы жакшы. Ну, чечилбей башка маселе, бирок бизге ушундай спикерлер келгени это уже жакшы жаңылык да. Образовательных учреждениях дейт мына. Так, компонент. Мен чыкпай калыпмын го. Так, көрүнүп атамбы? Эмне отказ кылган основания негиз болушу мүмкүн да, мектепке албай койгонго. Ушул маалыматты билип коюңуздар. В школе нет свободных мест деп албай коюшу мүмкүн. Не представлен документ, подтверждающий законность нахождения ребенка на территории на территории России. Например, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта. Ребенок не прошел тестирование. Могул жерде экинчи этапта, экинчи бөлүмдө не представлен документ атпай, подтверждающий законность. Бул жерде, урматтуу мекендаштар, ата энесинин дагы законно жүргөнү дагы маанилүү да. Эгер ата энеси незаконно жүргөн болсо, баласы дагы ошо кетти, ошондагычы. Баласы дагы незаконно жүргөн болот да. Ошон үчүн родителин документы, родители, законные представители ребенка подают в школу заявление и комплект документов. Некоторые из них, копии документов, подтверждающих, мол, скриншот кылып алалар, урматтуу мекендаштар. Көрүнүп атабы, жакшы эле. Скриншот кылып алыңыздар, чтобы, мол, документтерди, ушул документтер керек болот да мектепке. Или мен видео менен карап туруп, пауза коюп деле ушул документтерди даярдап жазып алсаңыз деле болот өзүңөргөчү. Процедуралар, этапы приема дейт мындай. Родители подают заявление и документ один из способов лично посредством портала госуслуги, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг. Бул Москвада Мосру деген бар, ошол сайттан ташысаңыздар болот да. Подмосквадагылар Мозрек.ру деген бар, ошол сайт аркылуу. Бирок ал сайттарга авторизация через госуслуги болот, билесиздер, госуслугиде аккаунтуңар жок болсо, ал сайттарга силер авторизация боло албайсыздар. Бул эми көптөн бери жүргөндөр билишет бул процедураларды. Москвада эми жаңы баргандар болуп калышы мүмкүн, мени видеону көрүп тургандар. Или жаңы бирөө келген болсо ушул видеону көрсөтүп койсоңор болот да.
Мен экранда көрсөтүп бердим силерге, мону жазыпсаңар өздөрү ушул маалымат силерге чыгат Яндекстен. В течение 5 рабочих дней образовательная организация проверяет комплектность поданных документов. Если комплект неполный, заявление возвращается без рассмотрения. 5 күн ичинде карайт экен силердин заявкаңарды, 5 күн ичинде жооп берет эрежеси боюнча. При полном комплекте документов в течение 25 рабочих дней осуществляется проверка их достоверности. Эгер документиңер толук болсо, 25 күндүн ичинде толук экенине, достоверность экенине, там законно, незаконно, базада барбы жок экенин текшеришет 25 күндө. Если достоверность документа подтверждается, ребенок направляется в тестирующую образовательную организацию для прохождения тестирования. Түшүнүктүү. То есть бир айдын ичинде сиздердин заявлениеңарды карап, бир айдан кийин силерде адрес берет. Кайсы бир образовательный учрежденияга барып, ошол жерден силер тапшырышыңар керек. Тест балаңызга. То есть балаңызга тест тапшырышы керек, текшересиз. Тестирование длится не более 80 минут. Тестирующая организация в течение 3 рабочих дней последнего дня прохождения ребенком тестирования уведомляет о результатах его проведения в школу, выдавшую направление и родителей. Мына ушундай урматтуу мекендештер, мен кыскача ушундай силерге Яндекстен маалымат алып көрсөтүп койдум. Сиздер могул жерде сайттарды бассаңыздар, бул сайттарда кеңири маалыматтар бар. Кең эле да. Бул маалыматтарды алыңыздар. Жана ушул маалыматтарга амал кылып иш кылабыз. ВНЖ боюнча урматтуу мекендештер, кимдер оформить кыла алат, кимдер ОМС ала алат? Постоянно проживающий в РФ дейт, имеющий вид на жительство ВНЖ дейт, временно проживающий, там, имеющий РУП, временно пребывающие в РФ и работающие по трудовому договору с российской организацией на основании пункта 3 статьи 98 договора о Евразийском экономическом союзе дейт. Да, то есть иштегендер ала алат деп атат. Муну билесиздер баарыңыздар. Анан бул жерде ОМСти алуу боюнча дагы бир жерде алсак болот экен да. Муну карайсыз, упрощенная процедура в Москве дейт. С 15 февраля 2024 года граждане Кыргызстана, проживающие или находящиеся в Москве, могут получить помощь в оформлении полиса ОМС представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Москве дейт. На адрес улица, город Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5, урматтуу мекендештер. Бул кыргызмид.ру дейт. Биздин кыргызмидтин сайты окшойт бул, Россиядагы. Часы работают с понедельника по пятницу с 9 по 18:00, урматтуу мекендештер. Значит, проблемалар болсо, мыйзам боюнча, закон боюнча, эреже боюнча сиздер в упрощенном порядке ОМСти Малая Полянка, дом 7, строение 5 барып туруп, ошол жерден алсаңар болот. Анан силерге отказ бере турган болсо, мага жазыңыздар. Ушундай отказ кылды, карап айтат бизди өкүлчүлүк деп, миграциянын өкүлчүлүк иштебейт экен деп, анда биз силер менен конкретный могул жерде видео чыгарабыз и обращение прямо в министрликке жасайбыз дегенчтер. Все, документ для оформления дейт. Паспорт гражданина алып алышыңар керек, СНИЛС и трудовой договор алып алышыңар керек экен. Справка с миграционный учет. Эми азыр Москвада амин болуп калды бул. Ошол урматтуу мекендештер, мен көрсөтпөдүм, эмне деп жазганыма. Как получить ОМС гражданина Кыргызстана в России деп жазсаңар, Яндекс мына ушундай маалыматтарды чыгарат. Өзүңөр дагы телефонуңуздардан, компьютерден ушул маалыматтарды жазып, издеп алып, анан ушул маалыматтар менен иш кылыңыздар, урматтуу мекендештер. Мен дагы бир жолу Мирлан Маматалиевге ийгиликтерди каалайм. Жана бардык мекендештерди, балдарды мектепке тапшырып атканга ийгиликтерди каалайм. Бири-бириңиздер комментарийде суроолорду окуп, бири-бириңерге жардам бергиле, жооп жазгыла. Бирөө знакомый суроо болуп калса, жооп жазып кое бериңиздер, урматтуу мекендештер. Бул дагы бири-бириңиздерге мындай жардам берет. Маалымат алуудачы. Эң жакшы нерсе, бизге эң чоң жардам бере турган нерсе бул убактында так, туура, достоверно айтылган маалымат. Ушундай достоверный маалыматтарды таратканга биз аракет кылышыбыз керек, урматтуу мекендештер. Все, көңүл буруңуздар үчүн рахмат. Кийинки видеону иненен анан самозанятость боюнча чыгарайын деп атам. Ушундай экранда көрсөтүп берейин деп атам сиздерге.
кантип ачабыз, самозванецти кантип төлөйбүз, налогду, мой налогду, ушуга окшогон маалыматтардын баарын силерге кийинки видеодо толук төкпөй, чачпай айтып берем. Анықтан бұл видеода болғанша сақ саламатта турабыз. Баса видеоға лайк басқанды унутпайбыз.